Assalamu alaikum dostlar. Бұл жаққа жүк алып келгем. Жаңы эле түшүрүп, тракты бұл жаққа коюп, жүк күтүп атабыз. Эс алып атабыз. А может жарым саат, 1 саатта жаңы жүк болуп калса чыгабыз. Мен көптөгөн видеолорду чыгарып атам, маалыматтарды берип атам. Бирок биринчи жолу өзүмдүн атам, папам менин чыгарып жаткан видеолорум жөнүндө биринчи жолу 2,5 жылдын ичинде үн катты. Кандай үн катты? Балам дейт. Караколдон бири 2-3 киши келип мага айтты дейт. Балдарыңыз, балаңыз Америкада жүргөн, видеолорду чыгарбасын. Ачык айтып берип атат, ар кандай тапкан айлыктарын да көрсөтүп атат. Биздин балдар дагы Америкага барабыз деп атат. Ошол видеолорун чыгарбай эле койсун деп. Анан өзүмдүн атам айтып атат магачы, Алмаз, кээ бир учурда аша чаап ийип атасың. Мындай болбойт дейт. Эми атабыздын сөзүн эки кылбайбыз да. Атабызды сыйлайбыз. Атабыз биринчи үн катып атат. Аша чаппа деп атат. Көрөбүз, эгерде ата-энебиз ушинтип башка элдердин сөзүн угуп, элдерге мотивация бербей эле кой, баардыгын ачык көрсөтпөй эле кой деп өзүмдүн атам мага айтса, анда видеолор токтойт. Эч кандай блогерстводан деле мен деле тажап бүттүм. Анда токтотобуз достор. Дагы кичине күтө туралы. Кичине ачууланып туруп мага телефон чалып айтты. Мен деген мотивация бериш үчүн айлыкты кээ бирде көрсөтүп коюшум керек. Ана мен Америкага келгиле деп эчтеке көрсөтпөсөм туура эмес болуп калат. Анан Мексика жөнүндө мен вообще сүйлөгүм келбейт. Мексика жолуна мен каршымын. Азыр деген Мексика аркылуу эмне деген өлкөлөрдөн адамдар кирип атат, арасында Кудайдан жөө качкандары да бар да. Арасында адамга залакасын келтиргендер бар. Мексика менен өтөм деп өзлөрүнө залака келтиргендер да бар да. Легалдуу жол менен келиш керек ошон үчүн Америкага. Көрөбүз, мен деген дагы ойлоп жүрөм, жакында Спартакиада болот, 2-3 сентябрда Вест-Вирджинияда. Ошондо барып көптөгөн мекендештери менен кезигип, жакшынакай видеолорду тартып, интервьюларды алып, Америка жөнүндө маалымат бергенге аракет кылам. Анан мен деле ойлонуп атам, мен деле тажадым да. Өткөндө 1-2 жолу токтотоюн дегем. Ошо сентябрда 2-3-үндөн кийин, бүткөндөн кийин жакшы видеолорду чыгарып, анан блогерствону токтотушум мүмкүн. Эгерде минтип ата-энелерим мага баягы поддержка бербей, түшүнүгү жок элдердин сөзүнө кошулуп кетсе, анда мен токтотконго аргасыз болом достор. Эл оозунда элек жок. Хейтерлер сүйлөй берет. Хейтерлер биздин да башыбызды оорутуп, азыр хейтерлер чыкканда биз блокко коюп эле коебуз, жооп бербейбиз да. Кызылмашка, жумушка даярсыңбы? Жумушка даяр болсоң, анда иштейбиз азыр. Ийгилик достор.